урматтуу достор, баарыңыздарга салам. Буюрса Тажикстанга сапар алып жатабыз. Азыр учабыз биздин курама командабыз менен бергеликте. Тажикстанда сонун оюн болмокчу. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекетинин беттешүүсү. Буюрса Тажик элине ийгилик каалайбыз, ал эми Кыргызстанга жеңиш каалайбыз. Биз менен болуңуздар, азыр Омарга жолугабыз жана биздин курама командабыз. Чоң рахмат. Biz Manas aeroportundabız. Biz менен чогуу биздин курама командабыздын эң мыкты оюнчулары бул Омар. Омар, башкы тренердин жардамчысы. Жана Мирлан Мурзаев, чабуулчу, нападающий from Карабалта, жердеш, лучший нападающий 12-й школы. Обещает дубль. Да, буюрса. Кстати, 20. Сен да барсың. Кстати, 29-да Мирлан туған күні. Кудай? Буюрса. Что атайын Мирлан туған күнү үчүн эле бартабыз Омарокөз. Чындап да, Тажикстанга. Эмне бар бизге? Бизге аз айтып берген, жылда Мирлан туған күнү аябай жакшы өтөт деп. Быйыл Душанбеге чакырып атат. Барклейс. Ошол жана Азамат Байматов биздин командабыздын, курама командабыздын капитаны. Защитник, коргоочу, ишил. Жақында Барселонаға кетіп жатыр. Жақында Барселонаға кетіп жатыр, буюрса эс алганы. Бар көрүп келгени айтат. Ошол Мика, кандай? Даярдык кандай? Кудай буюрса. Кудай буюрса, даярдык жакшы. 100% алыш керек. Бул оюн биздики. Буюрса. Кудай буюрса, иншалла атабыз. Туш үчүн баратабыз айка. Синдерде бул видеону буюрса бар, биздин мекендештер баардык Кыргызстандагы биздин жашоочулар жана дүйнө жүзүндө мекендештин баары көрөт, ошондуктан. Сиздин оюңуз, Азамат мырза? Эми мен кичине маалымат катары айтсам, бүт эле бул оюн Тажикстан менен бул баардыгы айтып атат. Биздин Орто Азиянын дербиси депчи. Орто Азиянын биз Орто Азияда жашап экенбиз да. Сен дагы? Ошондуктан биз Тажикстан менен дайыма биз аябай жакшы мыкты оюндар болот. Ошон үчүн бул оюн деле артта калбайт. Ошон үчүн бул деген бул өзгөчө реванш дейм да. Ошон үчүн биз бүт командабыз менен бир гана жеңиш үчүн, Кыргызстандын көрөрмандарыбыз үчүн жеңиш үчүн кетип баратабыз. Буюрса. Биринчи оюн менин билишимче 2-2 болуп калган. Кыргызстанда. Бирок сиз отуруп көрбөңүз. Ой, батыр өкүрүп, Tego барып сурайсыз ошону. Неге кулап калды? Спрос тегодан. Бизден эми күйөө алабыз, футбол тарабында, легионер күйөө алабыз, азыр барып дагы жүгүндүрөбүз. Баягы Кулап калды, чөнтөктөн антырып калды. салып калайык. Ошол достор, биздин курама командабыз баары кирип кетти, биз калып калбайлы бу жерден. Жеңиш биз менен. 5 мүнөттөн кийин курама командабыз кетти, биз калдык деп ыйлап отурбай. Dear ladies and gentlemen, the highlight. Давай англисче сүйлөйм котором. Nothing's gonna change my love for you. Мандо кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандыктар. Show me the meaning of being lonely. Покажи мне своего друга, и я тебе скажу, кто ты. Said I'm so sick and so sick. Söylediğin sözleri biz kurtaramayız. 3 дня будьте с нами. Подписывайтесь на channel 7. It's gonna be interesting. It's gonna be funny. It's gonna be. Короче, билбейм дальше англисчени. Душанбе шаарына учуп бартабыз. Аба ырайы жылуу деп айтылды, ошондуктан жылуу деле көп калган жок. Силерде үшүп калсак мен ойлойм биздин Тажикстандагы мекендештер дагы Кыргызстандыктар бизге жардам беришет. Жолбосо Тажик элиндагы меймандос келет деп укканбыз. Буюрса кийишебиз бүткүлө.
ошол жеңиш менен келели, ошол максатта атабыз. А так жырагандай акчабыз жок. Чоң рахмат. Жаштыгыңды бекер коротпо, жаныңа керек эмести жолотпо. Билип жүр бул өмүр өтөт бат, жүрүбүз барыбыз азыр конокто. Эч качан кеч эмес башталыш, керек экен алдыга. Капаланып көңүлдү калтырба, мындан арыда умтул алдыга. Жакын жерден жарык чыкты көрүнүп, булуттардын арасынан алтын нуру төгүлүп. Жүр биз менен ошол жерге баралы. Мындан Валера, пару слов. Пару слов для газеты Jimmy Dibao. Хорошего полета. Валера жаңы эле газетанын башкы редактору экен. Жимин Жибао. Бийик самолет учканда, фобияңыз башталганда жөтөлүп анан денеңиз кытышат деген чынбы? Манасата калтырган бул береги. Мекен үчүн чепти туруп берели. Жүрөгүң атап бергин сен элиңе. Гүлдөтүп булак болуп бер жериңе. Достор, өзүңөр көрүп тургандай, биз азыр Душанбе шаарындабыз. Буйруса жайгаштык, анан биринчи тамактанууга чыгып жатабыз. Беттің көркі нұр менен, абелдің көркі құр менен. Сүйген сұлы мөлмөлім, абелгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім. Bir қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім. Bizim tacik туғандарыбыз өзүнүн тарыхый жерине алып беришти. Чынында медресе экен бул жак. Это медресе. Сколько лет? 3000 жылдык тарыхы бар. Мына Ош шаарыбыздан кичинекей Кичүүкен. Албетте Ош сулуураак. Полчалар. Кудай буйрса, Оштон концертибиз келет. Так, достор, биз бүгүн уч келдик. Омар мен жүр баспайлы. Мазамы? Анан Душанбедебиз. Биздин Омар экөөбүздүн жашаган үйүбүз могу артыбызда. Кудайга шүгүр, жаман эмес, жакшы экен. Анан Омар экөөбүз азыр эшикке чыгып, шаарды айлангандан кийин мындай продукт алып, Мороженое алды. Омар мороженое жейм дегенден мейли деп мороженое алып бердим, анан мен дагы фрукты жейм десем Омар фрукт алып берди. Омар өзү меймандос келет. Анан эми Омар өзүңөр билесиңер, канында тажик каны бар. Анан ошол жаман эмес. Артыбызда аллея бул жанагы биздин Эркиндик бульварында экен, Держинка деп коет экен. Анан жаман эмес, максатыбыз кайра эле футбол. Биздин курама командабызга ишенебиз, алар даярданып жатышат, биз болсо смотрящий болуп жүрөбүз, аларды эч ким тийбесин депчи. Хотя өзүбүзгө жооп бере албайбыз.
Омар мороженое жегенден кийин жиберимин дейт. Көрөбүз го. Аябай катуу чуркап калам мороженое жегенден кийин. 2 комнат квартирага аягына чыктатып берейин. Чылкайын. Ошол достор. Негизинен маанай аябай жакшы. Жаңы эле бул жактан дагы биздин кыргызстандык мекендештер жакшы бизге шаарды көрсөттү. Биздин бул жака келгениңизди көрүп аябай кубанычты. Андан кийин бардык биздин мекендештерибизге тилек ыраазычылык билдиребиз. Өткөндө алар дагы биз менен катар биздин курама командабызга колдоп келишет экен. Тажикстанда жашаганы менен дагы бул жакта биздин курама команданы колдоп келишкенине тилек ыраазычылык. Ошол андыктан силердин урматтарга мои мороженыйды эрмек өз алып жүрөт. Салам барыңыздарга урматтуу достор. Бүгүн 28 март 2016 жыл Душанбе шаары. Погода аба ырайы +17, анча-мынча булуттар бар. Жамгыр жайым деп атат. Анан эми Душанбе жөнүндө кичинекей бир маалыматты окудук. Душанбе деген бул которулушу дүйшөмбү эле экен, Кыргыздын понедельник демекчи. Себеп дегенде 1600 бирдемейинчи жылдары бул жерде чоң базар өтчүкөн да, ушул дүйшөмбү күндөрү сайын чоң базар өтчүкөн понедельник сайын. Анан ошол негизинде Душанбе деп аталып калыптыр. Азыр болсо жаныма келе турган конок эми барыңар аябай эле ойлонуп атасыздар, кийин болду экен. Себеп дегенде бул абдан сюрприз баарыбыз үчүн. Ар кандай варианттар айтып болот, бирок мынакей Айтсак да келип калдым. бул кыргыз эстрада ырчы айымы деп коет. Алаша. Омар кандай уктадыңыз? Өздөрү көрүп тургандай чечип экөөбүз тең эле бир экиге чейин уктадык ушул бир эки. Чачыңыз не окуган тияга? Чачып отабы? Жок, түшкөн жок, бул жагын атайын ушундай калганбыз. Бул не бирдеме жол ачылсын деппи? Жол ачылсын деп. Коюн далсын берген жүргөндө мунан эки кесип отур. Кулагыңбы? Жок, далдычы. Далды мына кесип коюп, жол ачылсын деп. Эми албетте тамаша бомбаши. Ошол, короче, бүгүнкү бара турган жер саат 5-терде биз тренировкага барабыз. Баймат жаңы эле чалды. Азыр болсо кырсак аябай ачкан. Эте жейлди. Могул жерде биздин могу кече көрүшпөдүк да күн ичинде жакшы көрүп биз жашаган үй экен. Жакшы. Кудайга шүгүр, бул жерде байкелер жардам берип. Анан не жейли дегенде могу биздин үйдүн тушунда эле могу көчө экен. Тушунда эле могу жерде мини маркеттер бар экен, базарчиктер, павильончиктер. Ошол жерде биз кече түн ичинде Омар экөөбүз курсактап болчу, анан ошондо бир шаурма көргөнбүз да. Кыргызча эле шаурма. Вот кем? Жолдо өттүк. Наму иштеке али экен. Байкелер, наму жерде ашкана, башкана. Жана биздин Киевский советскийге жетпейт, конечно. Бул кайра Омар го? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Казахстана? Yeah, I'm from Kyrgyzstan, guys. Вы на английском говорите? Да. Кече, короче, мындай бир окуя уктук. Бул жакта бир таксист байка айтты. Биз Тажикстанда баягы орусча сүйлөй албаган себеби биздин экинчи тил англисче дейт. Англисче сүйлөсөм эч ким эле түшүнбөй жатат. Бул кандай өзүм түшүнбөй жатам. Балким Омардын деңгээлинде английскийди түшүнбөй атабы? Жок. Анда эмеспи? Анда эмес. Эң негизгиси кайсы жака барбасаң да баягы элдин аурасы, атмосферасы болот го. Эл жөнөкөй, простой. Баарыбыз адамбыз да, баарыбыз адам, баарыбыз пендебиз. Эми болгону алатылам кече сүйлөшүп көрдүк да. Ар бирөөбүздү мындай кичине өзүнчө сорт менен бөлүп койгондо. Сен казак бол, түз жерге жаша. Сен тажик бол, мына өдө жерге жаша деп. Сен кыргыз бол, таза жерге жаша деп. Ошол достор. Могул машина велосипед ойсаңар. Биздикиндей эле Урал, кадимки эле Урал. Мен атамды бар болчу илгери. Байкем тренировка айдап кетип, анан ошол жерден уктап келген. Карап отурган.
жестко таяқ жеген да. Екі компот алдық. Компоттың кружкалары жана кавказская пленница да кружкалар екен. Мындан кейін оқ бар, жерде жұмыртқа бар. Құдайға шүкір. Қолмен қармақ салады. Манты? Сбивать етіп Құдай сақтасын. Байкес қолы берекелі қол беріп, ұлы болып екен. Біздің атауызбен дейін болады. Там негізі әрбір кухняда гигиена болуш керек да. Жоқ, байке өзі де гигиена екен. Атын сұраған жоқсың. Кім атын десе гигиена бай керек. Да. Специи қош қойғым біледі. Денсаулығына үшін гигиена. Объекті тамаша. Бар дамды бұл жаққа келген пландарыбызды ишке ашып жатабыз. Толығымен ашылып, толығымен ашат, когда біздің Қырғызстан 3-0 менен Тәжікстан ұтқанда. Шол аға чейін біз істерімді құматаға сон дамды мантыларын деп тұралды. Омар көзінің жолуыз ашық екен. Бұяқта біз келгенде ешкім жоқ еді. Біз келгенден кейін бұл кафенің іші де толып кетті кішіге. Шуманын менен жақсы адамдардан кейін толып кетті клиенттер. Шуманын менен тұтты бастыр. Шына толып кетті кішіге. Тамағын қатты олсын. Шаурмалар дамдыр екен. Бізден тамақ 38 саманені түзді. Бізше 350 сом болды екен, пример. Анткені бұл жерде саманенің курсу $100 780 самани болды екен да. Ошондо bir самани 9 сом болды екен. Ошол, рахмат. Жақшы шаркы, өте қоз, таза. Адамдар ең жақшы. Айта кетчү нерсебиз дагы биздин сүйүктүү апабыз, аял затынын бир идеалына айланган апабыз, Каникей апабыз, өзүнүн чын аты Санира Бига ушул тажик элинен болгон. Ар дайым аял затын ар дайым биздин Каникей апабызга салыштырып келгенбиз. Ошол эми жанында десең де таппайсың. Эрмек Нурбаев досубуз экөөбүз көчө бойлоп мотол басып жүрөбүз. Атман окубады. Жок, окубады. Камар. Базар Джексон. Эми эмне дейли? Не жөн айттым. Биздин Сак айтып алмайм. Сөздөрүм айтып койгонсуз? Жана жазып бергенсиз. Мамлекети мындай экен, эли мындай экен. Каникей апабыз жөнүндө айттым. Негизинен биздин баягы Манас атабыз ошол кезде ушул жерлердин баарын дүңгүрөтүп турган адам болгон, баатыр адам болгон. Ошондуктан бул жака келгенде көп элдер өзүнүн өлкөсүн басып албасын деп Кудага кудалык кылып баягы кыздарын берген экен да. Андан кийин бул жака келгенде дагы эң биринчи Чубак атабыз, Кыркчоронун бирөөсү аталган Чубак атабыз биринчи келген экен. Келгенде көпчүлүгү Манас деген ушул турбайбы деп айткан экен да. Бирок жок, мен Манас эмесмин. Мына Манас артында келет дегенде адан дагы чоң, адан да красавчик. Баатыр ак куласын мен алып тажик элине кирип келгенде элдин баары чындап мына баатыр экен деп эметкен. Анан кийин ошол убакта бул жактын хан аталган өзүнүн кызын Санира Бига деген кызын биздин Манас атабызга берет. Каникей деген аталып калган сөздүн себеби кандын никелүү келин деген түшүндүрөт. Ошондук үчүн Каникей ата, Каникей Манас ата, Каникей апа деп айтабыз. Ошол эми мына Манас атабыздын да футболкасын кийип жүрөт. Бул да жөн эмес, балким
Тажикстанда дагы бир каныкей апаларынан үмүт барбы? Антен десең эми 3 баласы бар. Пока мен киши керек болчу да. негизи эме балким бойдок болгондо бияка балким ал эми Омар айтмакчы футболканы Омар көрөм го Омар көрүп анан жерде Душанбедан ары бери бастырам го деп койсуң. ак кулага отургузуп ак поршко отургузуп анан Ошол жалпысынан аябай мына чөптөр, жолдор баарды тең тазаланган, тазалашар экен. Жогоруда айткандай эли эң жакшы. Биздин кыргыз элге эле окшош, карапайым, жөнөкөй эл экен. Ошол, мына бул жакта да государство төлөйт экен. Семечка. Государство төлөп берет дейт. биздин баягы красавицабыз бияка келип кеткен уже биздики төлөбөйт экен бияка келишкен ошол эркиндик бульвары сыяктуу бульвар экен атын эле жакшы түшүнбөй алдык анан ошо үйдөн чыгып ушул бульвар менен басып кетебиз азыр бир байке бизди алып кетмек эмелерди эгиз козуларды алып кетебиз жүрөбүз ким алып кеткен бизди Эрмек мырза айтсаңыз, негизи бир шаарда тазалык эмнеден башталат деп ойлойсуз? тазалык эмнеден эми мындай баналдуу болбойм бирок эми ар бир адамдын өзүнөн да ар бир адамдын өзүнөн сен мамлекеттин жаранысыңбы же коногусуңбу ошонун баардыгын айырмасы жок таза жүрүш керек мамлекеттин жараны катары биз ар бирөөбүз эми билбейм ар бир өзүн караш керек өзүн таза алып туруш керек баскан жерин мындай шыпырып туруш керек дегендей мындай таза алып туруш керек да бирдеме таштасаң көтөрүп кой кайра же болбосо ар кандай адамдар менен мамиле түзүп коорашып отурсаң өзүң жөнүндө жаман ой калтырба ошол шыпырып кетет отур да тазалап жакшы ой менен коштош эртеңде кандай коштошсоң эртең ошондой маанайда учурашасың да ал адам мененчи ооба анан эгерде таарынышып же бирдеме тура эмес деп койсоң эртең өзүңө эле кыйын болот да ошол акырынан өзүнөн башташ керек таза алып жүрүш керек ал эми чет мамлекетке чыккандар же чет мамлекеттен келгендер дагы ошол шаар кандай абалда болбосун ошол мамилеси таза болуш керек ниети түз болуш керек себеп дегенде ал адам ошо бир эле адам ошол килейген мамлекеттин атынан бир жакшыбы же жаманбы ой калтырып кетиши мүмкүн да кечээ күнү кечинде Омар экөөбүз суу алып үйгө суу ичели деп суу алып отуп ошол жерден бир байкебиз тажик байкебиз келип Омардын жана Кыргызстан деген сборныйдын формасын көрүп футболду жакшы көргөн байке экен ошол сурап калды кечиресиңер футболго келдиңер беле футбол эртең болобу же бүрсүгүнө болобу деп бизден анан биз бүрсүгүнө болот момундай десек тигине мындай жакшы анан өзүнүн бир оюнчусун айтты Тажикстандын бир лучший оюнчусу бар экен ошолдо ойномокчу деп под вопросом болуп дейт анан бизде деп ошентип сүйлөшүп анан аягында битке дейин кайра келип туруп өзү эле балдар эгерде эме убактыңарды алып койсом же мындай эметип койсом кечирип койгула мен сураганым ошол эле мындай ошону сурагам дедик анан биз кайра жок баары жакшы байке баары жакшы десек деп ошол эле бир кичинекей эле киши жөнөкөй мындай жакшы адам экен билем мындай жакшы ой калтырып кетти Ошого биз ответка алганбыз. Бүгүн тамактангандан кийин өзүнүн тамагыбызды, идишибизди официант бар болсо да ошол жака чейин алып барып берип жардам кылып эметтик. Ойлор жакшы ойдо калышты. Жеген адамдар баягы ошол жакта иштеген адамдар дагы кайсыл жактан болосуңар? Кыргызстандан болобуз. Жакшы, рахмат силерге деп аябай жакшы ойлорун айтып коюшту. Мен ойлойм ар бир кыргызстандык кайсыл жакка барбасын айырмасы жок. Москвадабы, Турциядабы, Америкадабы, Европадабы өзүнүн маданиятын көрсөтсө, ошол адам аркылуу
ошол жердеги жергиликтүү калктын ошол өлкө тууралуу кандайдыр бир ою пикири калат сөзсүз түрдө. Анан мен ойлойм патриоттулук дал ушул жерде. Алыс эмес. Тамак жеді екептің менен жақсы чечтик, анан жана Омар айтмакчы стол үстү жыйнап коелу деп өзү жана подностап келип жыйнап иштерди салып жака алып барып анан жанакындай сөздөрдү уктук да ушундай блин рахмат тактан болсо аябай жакшы болду, жакшы болду. Анан акчасын төлөп бешке чыксам Омар шыпыр калып шыпырып туруп эжени карап кайра шыпырыпчы. Дагы бир жыл айтсак келдичи. Азыр экөөбүз булардын Дзержинский көчөсүн шыпыралды атабыз. Ошол шыпырды эже чыккан жок, үн чыккан жок, Омар кичине кап болуп калды. Кайра чачып. Чынында мындай жака бияка эми шартка байланыштуу кээде чыгып турганда эми барып келе беребиз жөн элечи, өзүбүз көрүп келебиз. Анан ушундай бир ой пайда болду, мындай видео тартып, монтаж кылып, анан биздин YouTube каналыбызга салып коюп, эл менен бөлүшүп, албетте эч кимди кыйнабайбыз, каалоочулар болсо албетте көргүлө, бөлүшүп, жакшы ой пикир менен бөлүшкүлө. Биздин ушул Game Channel 7 каналы бар, ошол каналга жазылып коюла, балдар айтмакчы жакшы ой пикир менен бөлүшүп, анан эгерде силерге жакпай калса же бир жердин бир негатив бир силерге бир туудуруп койгон болсок, кечирим деле сурайбыз. Болгону баягы өзүңөрдүн негативный комментарияларыңызды жазбай эле просто башка менин клиптерим көрүп койгула деп. Game Channel 7 каналынын күйөрмандары абдан мындай маданияттуу, жарым жылдан бери абдан мындай өздөрү эле чуркалган, баары орду менен, эч кандай жаман негатив жок. Болгону мындай ой менен бөлүшүп, каалоо тилектерин айтышат, тиягы мындай кылсак депчи. Албетте өткөндө эле удалить этип атпадым беле жаман комментарийлер. Ал ошолор жок да. Ошолор жок да. Ал эме экен да көрсө, Макс Бегалиев экен да. Макс Бегалиев. Жок, көрө албайт экен да. Ол эле жазып экен да. Дейишет. Сыңып барат деген долбоордо Омарды кыйын салганбыз. Ошондо жаман сасыбады. Муну эмне кошосуңар бул? Кечеки келген ырчы да тияктакты. Сенчи десем, мен мурдагын көргөм дейт. Ошол анан ошондой сыяктуу жаман ниеттүү адамдар эми аз. Тамаша, албетте мун бар тамаша. Кара тизмеге кошуп коебуз, анан ошол кара тизмеде жата бергиле. Макс Бегалиев боюнча тамаша албетте. Кантип эле Макс жаз көрсүнчү. Көтөрүп туруп. Чекесинен өп коюн. Ошол. Сен сурай берсеңер, мен жооп берем. Байке жакшы алып барып келесиң. Башта. Троллейбус нешеде? Жакта деле биз сыяктуу троллейбустар. Бизде байкасаңар, троллейбустарыбыз от народа Японии, народу Кыргызстана деп коет. Япон элинен Кыргыз элине депчи. Биякта троллейбуста Кыргыз элинен Тажик элине деген надпистер бар экен. Бирок үстүнөн жакшылап карасаң эме бар экен. Япон элинен Кыргыз элине акыры өчүрүп коюптур да. Биздикилерчи. Өчүрүп бияка. Жамаштык бар. Жакшы. Эме гостиница бар экен, чоң гостиница. Пойтахт дейт. Пойтахт гостиницасы. Эмнегедир биздин экинчи борбор калабыз сүйүктүү Ош шаарына окшош экен. Чем-то баягы кичине восточныйраак, южныйраак, тамактары дагы, самсылары дагы таяк менен жүрөбүз. Таяк менен жүрсөк бизде адамдар карашат, надетный адамдар. Карашпайбы? Салам айттык окшойт бизге. Шаурма экен. Салам алейкум.
мындай анча мынча гетто деген райондор бар го. Башка келип калганчы. Общенияң алуу. негизи айта кетсек эрме экөөбүз аябай катуу чуркайбыз. Омар түндө айтпады эле, мороженое жесем бат чуркайм деп. Анан мен артында рюкзакта мороженое бар, эми тийиште сразу жейдип коет. Жолу ушундай болуп мороженое жеп уруп кетти да койсо. Ийди көстөрүп. Спайк топай. Всё, анда дагы алдыда көрүшөбүз. Букмекерский эмелер бар экен. Ага чейин биз менен болгула. Сүйлөрөлү же мен алам. Сүйлөрөлү. Кетирели да, может, Помер часа. Все кезесиз, конечно, ишчилер кезесиз. Вообще кезесиз, конечно, дегенде. Кезесиз. Кезесиз. Шоған жамгыр жеп атат анча-мынча. Жасын да. Азыр могул жерде байкатпай бир байкең көрбөс кылсаң болот да. Эмелер менен кол чатыр менен жүрүшөт зончик. Биз эми Кыргызстанда мындай оор шартта өскөн. Бул жакта курс жөнүндө айта кетсек, курстун баасы силерге тескерден көрүнөт окшойт. Так, $100, 783 самолет болот экен. Так, эртеден бери Омар экөөбүз жүрдүк. Шаарды жакшы билбей анан Кудай буйруп жакшы бир жерге келдик. Баарыбыз сүйүнөбүз, урматтуу достор. Биздин Тажикстандагы кыргыз үйүбүз, элчилигибиз мынакей. Омар, Эрмет айым жана тетигил жерде өзүңүздөр байкагандай. Жана биздин чоңчатыбыз Сагынбек байкебиз мынакей ушул жерде иштеп кызмат кылып жүргөн байкелерибиздин бири. Анан биздин Кыргызстандын байрагы көрөтсүздөр. Жана биздин герб дагы турат. Ооба, герб. Биздин досубуз Журабек. Журабек, пару слов на камеру. На кыргызском скажите. Ассаламу алейкум, Бишкек. Да, ассаламу алейкум, Бишкек. Добро пожаловать в Таджикистан. Мы всегда вас рады видеть здесь. Скажите, мен сиздерди сүйөм. Я сиздерди сүйөм. Молодцы. Спасибо огромное. Иштериңиздер кандай? Жакшы. Ошол буюрса келдик азыр. Биздин байкелерибиз менен кошо биздин үйгө кирип көрөлү, Кудай буюрса. Эмне көчө ошондо? Бул Саид Насир деген. Саид Насир. Саид Насир көчөсү 56А дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын элчилиги. Сафоратхонаи Чуңкури Киргизстан дейт. Которулуш тажикче. Биздин герб батондар. Бүркүт. Биздин элчиликтин 15 мүнөттөн болуп пешин алды, достор. Saat 4:45. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздар? Кандай жатасыздар? Жакшы. Биздин Кыргыз Республикасы президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаев жана тажик элинин ажоосу Эмомали Рахмонов. Аларча резиденцияда конгресс холлдо өтүп. Бизде Конгресс холлдо Аларча резиденциясында 2013-жылы майда түшкөн. Айзада жекебиз бар, мынакей бул жерде. Дароо эле биз бул жерге келип өзүбүздүн үйүбүзгө келгендей болдук. Дароо эле мындай аш жыттанды, лагман жыттанды, азыр көрөбүз го. Кыргыздын жыттанды. Айзада кандайсыздар? Жакшыбы? Биз чакан тасма тартып отурабыз, эми поездка жөнүндө. Анан мындай бир мындай кесип, монтаждап жакшы бир видео кылабыз. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Айзада жекебиз дагы азыр Кыргызстанга саламын айтмакчы. Биринчиден куш келипсиздер Тажик эргесине. Биз аябай кубанычтабыз. Кечээ барып Кыргызстандан келген футбол оюнчуларын көрүп аябай
кубанычта болдук сиздерди көрүп. Анан сайын ойгома келиптир, сизди келиптир деп укканда аябай сүйүндүм. Не демек сөз, Кыргыз элине биздин ушул элчиликтин атынан, өзүмдүн атынан каалайт элем. Өмүр өсүү, тынччылык, береке, жакшылыкта, сиздерде дайыма кесипти көңүлдөр коштоп жүрсүн. Чоң рахмат. Сіздерге дагы бетте ийгилик каалайбыз. Келгениңер, аман эсен келиптирсиңер, бияктагы иш аракетиңер, оюн келаткан, ошо баары жакшынакай болуп, эки эл дос эл болуп, тууган эл болуп, келечегибиз ачык болуп, ден соолукта болуп, жакшылыктар болушун экен. Амин. Чоң рахмат. Тажикстандагы Кыргызстандын чакан территориясынан, аянтынан чыгып бартабыз. Бул биздин үйүбүз Тажикстандагы. Ошол бул жерден чыкканда эле дароо эле биздин житибиз Зеленый. калат. Зеленый липсик, да? Билеттер вроде свободный экен, Биздин барып көргөнбүз. элчибиз Мирослав агайыбыз менен да жакшы сүйлөштүк. Калуу тилегин айтты, батасын берди. WhatsApp номерим бар, эмеде бермекте. Жана ушу элчиликте иштеген Тамагыңар кандай болду? Жакшы болду. Сагынбек байкебиз. Бүгүнкү канчада? Жок, бирге тамактанабы? Проблема жок. Канчада баштайсыңар? Азыр тренировка барып кайра келесиңер. 8-дерде башап каласыз Кудай буйрса. Макул, 8-дерде жолугуп жүрүп тамактанабы бирге? Всё. Кандай эмел бир? Бермек жакшы тамашаларды айтып берет анан кийин. Кудай буйрса. Же тамактанбай калсак айтабыз. Сагынбек байке, рахмат сиздерге. Сүйлөштүк, рахмат. Дагы бир жолу салам айткыңыз Кыргызстанга. Салам, Кыргызстан. Чоң рахмат, Сагынбек. Сүйлөштүк. Машалла. Ошентип коштошо атабыз мейли. Жок, жолгас. 8-ге чейин. Биздин Тажикстандагы үйүбүз, дарбазабыз абдан бийик, Кыргыз элинин жигиттериндей болот. Ошол анан биздин чакан машинебиз видео тартып калып калбайын сыртта. Так, футбол 29 март 18:00 Таджикистан, Кыргызстан. Могул жаштакай стадиондо. Жан жолу. Кохи Навруз. Вот такое вот здание. Тетигил жерде Хаят деген отель бар экен. Ошол жерде биздин курама командабыз жашайт. Ошол жерде жашап, тамактанып, кыймылдап отурат. Ал эми биздин жашаган жерибизди билесиңер. Центрде. Азыр болсо биздин айымдар арасында федерациянын президенти болгон Бермет айым түз эфирде, тамаша. Пару слов. Эртең биздин курама командабыз Тажикстандагы курама командасы менен ойнойт. Биз жеңгенге эле келгенбиз. Бул жака биздин футболчуларга ийгилик каалайбыз. Азыр алардын машыгуусуна келдик көргөнгө. Алар менен сүйлөшкөнгө. Сулакты көрүп калып. Биздин эртең биздин курама командабыз Тажикстан менен ойной турган стадионго келдик. Азыр көрөбүз. Өзүңүздөр баа берип көрүңүздөр. Мына орто жактан кирдик. Мен артында мынакей VIP сектор. Мынакей стадион. Азыр айланып коеюн. Давай, айланабыз. Чоң айланды. Стадион. Жакшы экен стадион, бирок болгону бияка келсеңиздер, газон биздикине искусственный, биздикине эмес экен, искусственный газон экен. Чыныгы чөп бизде да. Табигый Чыныгы көлдүн чөбү бизде да деп коесуз. Ошол эртең ойной турган стадион, Кудай буйрса, биз дагы кырып көрүп балдарды колдойбуз. А где наши места? Вот здесь, да? Вообще шикарно. Мына биз отурган жер эртең могул жер экен да. Жакшы эле мына центр. борбор. Дарбазалар артыбызда Тажикстан элинин
чоң майкелери бизди карап турушат, кайтарып турушат. Ошол стадион. Омар экөөбүз да анча-мынча футбол ойногубуз келип атат. Бирок бизге уруксат бербейт. Байкелер сынаки даярданып атышат. Биздин курама командабыздын топтору. Бул бакта местный таджик. Эртең күн. Ассаламу алейкум. Инжабио. Эй, инжабио. Алар ким патриот, албетте патриот, чындыгы патриот. Алар ким патриот, албетте патриот. Биздин курама командабыздын капитаны Азамат Байматов. Даярдык кандай, Азамат? Даярдык Кудайга шүгүр жакшы. Бүгүн акыркы тренировкабызды акыркы тактика боюнча бүт оюнчуларыбыз жакшы эле даярданган. Анан Кудай буйруса жеңиш үчүн эле үмүтүбүз менен чыгабыз. Ошо футболдук аянтына. Ошо канчалык көрманыбыз ошо Тажикстан Душанбе шаарына келип колдогонго командабыздын атыбыздан ыраазычылык билдиргибиз келет силерге. Ошондуктан эртең Кудай буйруса жеңишибизди ошо биздин көрмандарыбызга арнагыбыз келет. Ошон үчүн бир эле максат менен чыгабыз. Кудай буйруса утканы. Калган убакыт көрсөтөт. Кудай буйруса Кыргызстан алга. Чоң рахмат. Пару слов, как подготовка? Хотел бы, во-первых, поблагодарить наших болельщиков, то, что они прибыли сюда, в город Душанбе, и что приехали за нас так душевно поболеть за нас, за душевно в Душанбе. Прям в душу. Погода хотелось быть лучше, но, как говорится, футбольная погода, ничего страшного, все будет хорошо. Жанында оюнчулар, достор, Мирлан Мурзаев жана Антон Землянухин карап алты шаарынын. Омар тоже игрок, да? Баскетбол курама командасынын оюнчусу. Антон жана Мирлан кичи мекени Карабалта шаары, мекени Кыргызстан, жүрөгү кыргыздар, биздин курама командасынын чабуучулары, правый нападающий Месси Салат жанында өзү суранган. Жана Мирлан Мурзаев, Левандовский, мен Кришник. Это обозначает до свидания дегендей, да? Биздин Бишкектеги экен, сөйдө чыккан. После 12, Чоң рахмат. Ошентип кетирдик деп койсуң. Байкуш эгиз козу. Экөөбүз кайра жалгыз почти калдык. Артыбыздагы автобуста биздин Кыргызстаныбыздын курама футбол командасы отурушту. Чакан тренировка бүттү. Оюн алдындагы. Эртең буйрса жакшы үмүттөр менен жакшы оюнду күтөбүз. Бир гана Омар экөөбүз эмес, Эсен үчөөбүз. Ошол бардык кыргызстандыктар. Түз эфирден мен ойлойм, Кыргызстанда бүт жанакы болгон клубдар, ресторандар ар кандай көрсөтө турган бардыгы толук болчу эртеңде. Кыргызстан менен Тажикстан оюн көрүп коюш керек, колдоп коюш керек. Анан чыныгы, мыктысы, күчтүүсү жеңет. Алар биз. Кудай буйрса. Эгерде оюнда утуп калсак, анда алар биз деген жерлерин кесип коем. Терять нечего. Ато утуп калсак, ойлоп калсат, Эрмек менен Омар көздөрү ачык болду. Билген экендерчи. Ошол, Омар, мейли. Салам алейкум. Тажикстанда абдан креативдүү балдар көп экен. Анан Макдональдстын значогун шаурмага тагып алыштыр. Аны көрүп койсок. Кайра, мен баары кутартып. Душанбенин немеси да, мындай символу. Душанбеде келгенин баары ушакка келип сөздөп отуруп кетти.
Символ моему ресторан бы. Чайхана. Чайхана. Рахат. Рахат бы, рахат бы. Рохат, да? Ага. Қай қорас? Ова. Рахат чайханасы. Душанбе. Тажикстан. Сағынбек Байкеус. Бүгінгі тамақ аштың инициаторы. Барысы тамаққа шығырып. Қырғыз елі бүт жерделе меймандос. Қайыр көрбайлы. Құдайға шүкір. Ол жерде төрөлгөм деп ойлойм ардайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайык. Жаратканым буйруса бере, барыбыз гана жайым. Мен ишенген адамдар баралар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден. Бийик күчүп бүркүт сымал ала тоонун үстүндө. Кыргызстаным муктаж салым кошкондар бир кишиге. Бул чыгарма меники, менин кемдики. Угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөз менин экенимдики. Бүгін 29 март Душанбе саат 5 болду. Прям футболдун жанында турабыз, стадиондун тушунда. Мынакей жолдун тушунда стадион, элдер чогулуп атат. Тажикстан, Кыргызстан, футбол. Биз кыргыздар келип калдык, Кудай буйрса. Ошол тетиги жерде биздин фанаттар турат. Кыргыздар азыр чогулуп атабыз болушунча. Кудай буйрса киребиз, колдойбуз. Алга Кыргызстан. Чоң рахмат. Достор, стадионго келсем, бир бала салам алейкум байке. Эксон бер туруңуз чиресиз. Көрсө кыргыз экен, Нурсултан, Нурсултан, кыргызстандык. Тажикстанда ким болуп иштейсиз? Мен мугалим. Мугалим кел. Химия? Психология жок. Так, химия сабагы. Мектептеби? Кыргызстанга салам айтып коңуздар. Салам Кыргызстан, аябай сагындым. Скоро буду. Кудай буйрса жакында, Үйлөндүңүзбү? Жок. Омар да бойдук, тааныш болдук. Чындыгында, урматтуу достор, биздин келишүүбүз мындай салыштырмалуу оңой эле десек болот, бирок чыныгы футболдун күйөрманы, фанаты, болельщик футбола Эсен аттуу биздин кыргызстандык жараныбыз, инибиз автостоп менен атайын ушул Тажикстанга, Душанбеге келип 3 күндүн ичинде Душанбеге жетти, келди. Жолдон көп окуялар болду. Ар кандай жакшысы да, суугу да, ортосу дагы. Бирок ошого карабай, мынакей Эсен бизде Кудайга шүгүр аман эсен жетти. Эсен, ассалам алейкум. Иштер кандай? Сонун барды. Кандай жетип алдың? Аман эсен келдик. Канчасына чыктың ишек? 25-нде эртең менен. 25 эртең менен. Примерно маршрут айтып берсең, кандай болду мында? Каерден каяка чыктың? Бишкектен баштап Сокулукка чейин, Сокулуктан автостоп Токтогулга чейин. Токтогул, Жалал-Абад, Ош, Карамык, Карамыктан Жерегетал, анан кийин Душанбе. Жакшы эле аман эсенби ушул? Биз укканыбыз боюнча жолдон телефонуңузду жоготолду. Эмне болуп кетти? Таджикский кафелерден унутпай турмун. Ушундай экен бе? Манты алып келсе, курсам ачканда телефонду коюп туруп эле жеп баштап чыгып кетип калып турмун. Атайын манты ушундай даярдалган го, телефон унутуп калсын деп. Ошондой же менин курсам ачкан ошончо болуп. Ишыл аман эсен жеттиңиз, калган баары чыгып кетсин буюрса жакшы болот. Эң негизгиси биздин футбол курама командабыздын эң ярый болельщиги, ишенимдүү биздин фанат Эсен. Эсен экөөбүз стадиондун тушунда турабыз, тегерде көптөгөн тажик күйөрмандар кирип отушат, бирок кыргыздар буюрса бир
50-ге жакын чогулабыз деп 100-ге жакын чогулабыз деп ишенебиз. Но мы лучше. Буюрса. Эсен эми бир урааны керек. Кандай деп бакырабыз? Примерно мындай репетиция койлу. Алга кыргыз. Ага, баштайбыз, аке. Алга кыргыз. Эй! Алга кыргыз, эй! Алга кыргыз, эй! Все карты раскрывать не будем, да, а то içine girse эле Тажикстандын жигиттери алга таджик, эй! деп биздин фишканы албасын. Ушул аман-эсен кирип, аман-эсен Кудай буйрса уттуп, аман-эсен чыгалы. Анткени эл көп экен. Достор, бул мен Омар, Артуста Фрунзе стадиону Душанбеде жүрөбүз. Азыр бар досторум ушундай биздин мекенибиздин байрагын тагынып алып, Кыргызстан атынан келгенибизди көрсөтүп жүрөбүз. Ошону менен катар биздин кыргызстандык мекендешибиз Женя келген экен. Маанайыңыз кандай? Маанайыбыз абдан жакшы. Абдан жакшыбы? Сөзсүз жеңебиз. Сөзсүз жеңебиз. Кандай эсеп менен жеңебиз деп ойлойсуз? 3-0, 3-0. Азаматсыз. Бүгүн биздин футболисттердин арасынан кимди жактырасыз? Канча жашта ошо? Сеушпу? Ал десе берилер Байматов. Омар айтты. Ырчыларданчы кимди? Албетте Омар. Биздин Женя биздин Кыргызстан жараны, бирок кичинекей чагында биздин кытайлык кыргыздар менен өскөн экен. Ошол жакта кандай жаңылыктар болуп жатат? Тамаша. Биз Кыргызстандык мекендешибиз аудицияны бүткөн экен. Колумбийский университетте Нью-Йоркто окуган. Абдан илимдүү, 4 тилде эркин сүйлөйт. 5-чи тил азыр арабча үйрөнүп атыптыр. Ушундай кыздар бизде көп болсун. Стадионго баратабыз, жолду өтүп баратабыз. Матчтелер тартиптүү. Баары зыңк. Кудайга шүгүр бар. Буйрса утабыз. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртаң экен үчүн күйгөн, эр манастын улубуз. Байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун оңгобуз. Кыргыз эли кең берилден, кереметтүү жерден ырыс кереке берген. Анда эмесе баштайбыз. Алга кыргыз, алга кыргыз. Тажикстан курама командасынын көрмандары өзүнүн командасы колдоп жатышат. Салп айтпасам бир 2000 киши бар стадиондо. Анын 50-100 кыргыздар, кыргызстандыктар. Анан азыр Омар команда текшерип турат, кимиси кыйкырып атат, кыйкырган жок. Дагы бир жолу репетиция кылып алалы, себептенде команда чыкканда дух берсек, ойго өтөр андан соң. Албетте Тажикстан сонун мамлекет, сыйлайбыз. Бирок биз Кыргызстанга кеткен эмесе. Алга кыргыз, алга кыргыз. Смотри, Актерек, Көктерек,
Друзья, а тем временем болельщики Таджикистана бурно поддерживают свою команду. Смотрите. Давайте поаплодируем болельщикам Таджикистана. Итак, дорогие друзья, только что болельщики Таджикистана поприветствовали наших зрителей со словами, что они нас уважают и любят. А в ответку мы на счет 3. Хорошо? 1, 2, 3. Таджикистан, мы вас любим! Таджикистан, мы вас любим! Таджикистан, мы вас любим! Еще раз, ребят, давайте Кыргызстан все вместе. Кыргызстан! 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 Умар! Кыргызстан! 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 And now, the national anthem of Tajikistan. Özelliğindi atpa, ayrılbağın arka, gelecekti bakta, orta tallı bakta,
берилбегин калпка жакшы кепке кулак сал өйдөдөн караба жашка жардам аяба карыга жараштын ишиң алыңа сүйгөн жумушуңду жаса жаксын ал жаныңа кыргыз жерге эмне жетсин таза кыргыз жерге ким жетсин Но тем не менее подбор наш, и вновь подача в штрафную площадь следует. Давай! Бешай! Догнать мяч должен Землянукин. Передача на Кичина. Здесь Мусабекова бросает второй. И забитый мяч тоже. Виталий Люксин. 0-1 сборная Кыргызстана победила гостями на стадионе ВКБ. Я вас поздравляю, друзья. Этот мяч действительно командный. Дайым элимдин алаканы жайык жаратканым буйруса бере баарыбыз гана жайым мен ишенген адамдар баралар мага ишенет бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден бийик учуп бүркүт сымал алатоонун үстүндө Кыргызстандын муктаж салым кошкондар бир кишиге бул чыгарма меники менин энекемдики угармандыкы сеники бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники Sözüm benim ekendiki Sözüm benim enekendiki Bul жашондук бул сеники Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники Сөзү кымбат кыргыз элдики Элимдин жаны менен барабар жерге Илгери ата бабаларыбыз келген Улутум сүйлөсүн деп эне тил берген Давай! Урпагы сактасын деп менетин арнаган Сүз байлыкты балаган күн көрүптү арада Жер кургап жамгыр төктү дале кыргыз деген барада Эй, жашайт мекин алында Мен да эркин барада Бул чыгарма меники менин энекемдики угармандыкы сеники бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники сөзүм менин экениндики сөзүм менин энекемдики бул жашондук бул сеники сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники сөзү кымбат кыргыз элдики Кыргыз тил сенин тилиң менин тилим эне тилим жашай дайым урпактарга берет билим керек тилим сүйлөгөнгө маселени чечкенге маектешип түшүнүүгө таарынышты кечкенге кеч калба эч алба башка тилди биринчи орунга эне тилиңде тиричилик орунда эсиңдеби эне тилиң колуңда сүйлөсө дейм кыргызча борборумда бул чыгарма меники менин энекемдики угармандыкы сеники бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники сөзүм менин мекенimdiki
Sözüm menin enekendiki, bul жашоонуку seniki. Сага кыргыздын сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики. Командабыздын автобусу Кыргызстан надпись. Вы у нас главный водитель? Да. Как вас зовут? Хасан. Хасан. Биздин Курама командабыздын ушул айдоочусу, автобустун башчысы, атаманы Хасан байке. Привет Кыргызстану, можно прям камеру. Привет всем, поздравляю вас с победой. Спасибо огромное, спасибо огромное. Хасан байкеге чоң рахмат айтабыз. Умарген келсеңер. Кайрадан экөөбүз, бирок кайда барбасак да жакшы жаңылыгыбыз бар, жакшы бир кубанычтуу бир сүйүнүчүбүз бар жүрөгүбүздө. Кыргызстан командасы утту, тажиктер өзүнүн жеринде аябай аракет кылып ойногонго байланыштуу 3-0 болбой калды, 1-0 болду, бирок атака көпчүлүк убакта биз жактан жакшы чыгатты. Бирок Тажикстан командасы да аябай жакшы ойноду, чабуулдардагы оюнчулар да мыкты экен. Тилекке каршы бизге Кудайга шүгүр 1-0 эсеби менен коноктуу болду командасы. Азыр курама команданы баардыгыбыз күтүп жатабыз, мынакей автобус, анан могул жерде баардык көрмандар баардыгы күтүп жатышат, салам айтып атышат Кыргызстанга. Oyuncular çok rahat. Oyuncular çok rahat. Azamlar. Kırgızstan! 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 Ирланд досубуз Тун бүгүн туулган күнү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Туулган күнүнө карата 1 гол менен утуп алды. Кыргызстан! Куттуктайбыз балдар. Рахмат, силерге да чоң рахмат. Маанайды көтөрдүк. Молодцы, балдар. Куттуктайбыз. Азаматсыздар. Көз тийбесин. Красавчик. Көз тийбесин. Кичине. Красавцы. Кичине. Вы уже ты записал. Я чувствую. Красавчик. Ой, дорогие друзья, автор сегодняшнего гола Виталий Люк. Полчаулар, аплодисменты. Красавчик. Дагы бир курама командасынын красавчиги Сваха. Центр вообще шикарно. Сваха оюн жактуу. Болду, аябай жакшы болду, рахмат. Сваха голчалар, чоң рахмат, красавчик. Вы тоже за Кыргызстан же болели, да? За Кыргызстан болели? Это моя футболист. Вы за Кыргызстан болели? За него болели? Да, я моя футболист. Полчаулар. Достор, биздин Тажикстанда туугандарыбыз Кыргызстан үчүн гол беришти. Алга Кыргыз, алга Кыргыз. Omar. Ben tamam çıkmadım. Aytkanмын, Ustak'tan. Tamam. Tarıхы бар нечин, ынтымағыдайым бекен. Алатау бешігін, башыны тәзім етем. Керемет ай
аймағы желбіреп тұрсын байрағы бұлағы таштарың бұлғадай сайрағы Sevmesin Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Bilemin bir özünü tarız bakım Özünsüz anmaytanım Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Gerek bir özünü anayım canım Ayağımdan çıkanım Canımın buna, canımın sunma Yıldızlı elim kırgızım Dilenem dönmey, büyükten düşmey Kokulu bitsin yıldızım Kokulu bitsin, kokulu bitsin Kokulu bitsin ul kızım Kokulu bitsin, kokulu bitsin Kokulu bitsin kırgızım Yaşlar beret canı güç Celbir edip cengiz celegin Aladonu alıp uç Elcerine değsin geregin Çözübüzdün buncanı Dünü bütün sultanı Eli bizin birsin derini Aman esen geldik Kırgızстанға. Немді уверенно тұрауыз дегенде Кыргызстандабыз. Жер жүзіндебіз. Аман esen бар сонун. Жалпы жолдан урматтуу достор койгон максатыбызга жеттик. Барып келдик, командабызды колдоп келдик, колубуздан келгенин кылдык. Командабыз укту. Жакшы жаңылыктар, жакшы маанай. Кыргызстан Валера, красава. Здравствуйте, а как вам поездка? Вы, говорят, в Таджикистане были? У вас не было в школе? Умар был. А вы кто, простите? Умар, как и вы, он был. Вы были нашими талисманами, благодаря которым мы победили. Это... Men de erkin barada Bu çırağma beniki Menimleri kendiki Bu karmanlıklı seniki Biz getirdik sabahı Dökünecek beniki Sözüm benimle kendiki Sözüm benimle kendiki Bu coşorduk bu seniki Sabahlar kızdı sabahın Dökünecek beniki Sözüm kımma kırdı sendiki Senin dilin, benim dilim, beni dilim Yaşay daim, ufaklarga verin bilim Gerek dilim, söylөгөнгө маселени чечкенге Майк теши, түшүнүүгө тарылышты кечкенге Кеч калба, кеч алба, башка тилди биринчи орунга Эне тилиңде тиричилик орунда Эсиңдеби, эне тилиң колуңда Сүйлөсөдүм кыргызча бордорумда Bu çırağma beniki Menimleri kendiki Bu karmanlıklı seniki Biz getirdik sabahın Dökünecek kendiki Sözüm benimle kendiki Sözüm benimle kendiki Bu coşorduk bu seniki
меники сөзү кымбат кыргыз элдики Күндөр өтүп мезгил алмашып келет алыс болсом сенден сагынам бир өзүң болуп мен үчүн керек орун алсам мен кучагыңан ак калпактуу ата журт ата мекеним алмашылгыс тамырым өскөн жерим тартууланган кызматтын милдетим менин кыргызым элим күндөрдү чогуу узатып бирге жүргөнбүз чогуу түн аралап сен кереметсиң жалгыздын менин мурастан калган кыргыздын жери ак калпактуу ата журт ата мекеним алмашылгыс тамырым өскөн жерим тартууланган кызматтын милдетим менин кыргызым элим